Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Экинчи тема аңгемебизди баштайбыз. Балдардын үй бүлөдө сабакты алып өздөштүрүүсү боюнча. Өткөндө биз үй бүлөдө балдардын окуусу үчүн шарт түзүү жөнүндө бир аз сүйлөдүк. Сиздер менен мен ойлоймун, ошолорду сиздер жасап, көңүл буруп баштаган болсоңуздар, кээ бириңиздер илгертен эле аны жасагансыздар, балдарга жакшы бир колдоо болот деп. Эми бүгүнкү күндө бул темабызда болсо, балдардын үйдө сабак даярдануусуну түздөн түз уюштуруу, сабакты алуусу, өздөштүрүүсү боюнча айрым бир маселелерге токтолобуз. Ал боюнча төмөнкүлөргө көңүлүңүздөрдү бурууга чакырал элем. Эң биринчи ошол өз убагында сабакты боло турган убакта телевизордун алдында же эгер мугалимдерибиз сабак өтсө телефондоруну даярдап саат 9-да ачык мааңай менен, кызыгуу менен, умтулуп, бир дилгирленип отуруусуна багыт берсеңиздер. Бул өтө маанилүү. Эгер балдар ачык мааңай менен, кызыгуу менен сабакка келип олтурса, сиздердин жардамыңыздар биринчиси ошол болсо. Экинчиси, ошол учурда алардын дептер, китептери, колудагы телефону, анан телевизору бардыгы тыкан, даяр, бир тоскоолдуксуз, ашыкча сөз, үн болбой турган, алагдык кылбай турган шарт болсо. Андан кийинкиси, эми мугалимдер же телевизордон сабак өтүлгөндөн кийин ошол өтүлүп жатканда сиздер кошо бирге отуруп, жок дегенде 1-2 саатта, азыркы сабактар өзү 15-20 минут эле болуп атат. Теле сабактардагы, анан аралыктан мугалимдерибиз өткөн сабактардагы. Ошонун өтүлүшүнө балдарыңыз менен кошулуп, отуруп угуп, көрүп койсоңуз өтө жакшы таасир болот. Демек менин атам, апам дагы менин билим алуума кызыгат экен. Демек билим алуу маанилүү иш экен деп. Андан кийин алардын өтүлгөн тема боюнча тапшырмаларды жазып алышы жана даярданышыга көңүл бурсаңыздар. Ошолордун үй тапшырмаларынын аткарылышыны. Мисалы, математикадан дептерине иштеп атабы тапшырманы. Кыргыз тил, орус тил, англис тили жана башкаларды жаздыбы. Кийинкиси бир китепти окуп даярданып жатабы. Ошол окугандарынын түшүнүп жатабы. Мына ушуга бир маани берсек. Андан кийинкиси мүмкүн болсо ошо балдарга ошол предметти үнүнү чыгарып окутуп көрсөңүздөр. Анан окуганды китепти сиз колуңузга алып бир сурап көрсөңүздөр. Эсиңиздерден чыгып кеткен, бирок ошо мисалы үчүн адабият же тарых же биология же физика болсо, ошо теманын бир бетини, жарым бетини же бир абзацты окутуп туруп, үнүнү чыгартып, анан китепти алып түшүнүгүңдү айтып көрчү десеңиздер, көп нерсе билинет. Андан кийин ошо түшүнүгүнү сурап көрсөңүздөр. Кийинкиси жаздырып көрсөңүздөр. Бир жолу баягы кол жазмасыны да көрөсүздөр. Тамгаларды түз жакшы иреттүү жазабы, кандай. Окутуп көргөндө окуу техникасын көрөсүздөр. Бул дагы сиздерге көп маалыматты берет. Андан кийин ошол өздөштүргөн темасыны үйрөнгөнүнү сүйлөтүп, айттырып
көрсөңүздөр. Эгерде мугалим формула, эреже, декламация, башка нерселерди үйрөнүп, түшүнүп, жаттоону берген болсо, ошолорду ырдатып, жаттатып, эреже аныктама формуланы айттырып да бир көрсөңүздөр жакшы болот. Кийин таблица, схема, картадан тапшырмалар берилет. Ошолордун аткарылуусуну бир көрсөңүздөр. Мына ошолорду көрүп, кызыгып, сүңгүп, алардын билим алуу процессине киргениңиздер өзү балдарга чоң бир мотивация, стимул берет. Бирок ушул жерде эскертип кете турган нерсе, эгер бала тапшырманы аткара албаса, маселе мисалды иштей албаса, окуп түшүнө албаса, же башка каттуу айтпай, аны бир жатыгы менен түшүндүрүп, келеми, сен булардын баарын билишиң керек, жөндөмдүү баласың, кызсың, буюрса билесиң, бар болгону бир аз көңүл бургун, менден эмне жардам керек? Көрдүңбү? Телевизордон сабак өтүлүп атат, агайларың, эжекейлериң азыр силерге сабак өтүп жөнөтүп атат, ошолордун эмгегин урматтап, сен астейдил окуп уксаң, сөзсүз буларды иштейсиң, иштей аласың деп балада биринчиден кызыгуу, экинчиден өзүгө ишеним, үчүнчүдөн жоопкерчилик пайда болуусуна жардам берсеңиздер. Эскерте турган нерсе, эч качан иштей албадың, сен жөндөмсүзсүң, сен түшүнбөйт экенсиң деп бакырып, түртүп, бир каттуу басым жасоодон сак болуңуздар. Өтө этият болуңуздар. Эч нерсе эмес. Эң башкысы ал ошо маалыматты алса, укса, анча-мынча иштей албаганы учуру менен бардыгы жакшы болуп кетет. Бүгүнгү экинчи бир сүйлөшкөн темабыз мына ушул болсун. Рахмат.